Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналда көргөнгө кубанычтамын. Ошол таң атпай кетип баратам жолдо. Ошол таң атпай жолдон жазганга чечтим. Эгер комментарийлер мага жакты, болгон комментарийлер. Ушул жерден бир нерсени байкадым. Жана мен акыркы видеомду жазып айтсам дагы түшүнбөгөндөр да бар экен. Негизи ушул чындыкты каалагандар аз экен. Кээрлер өзүнүн кумир тутуп алып, ислам мамлекет Иранды жана ошол эгерде Иран анык жеңилип турса, ушундай стратегиялык, тактикалык жактан жеңилсе, ошону айтып берсем, сен деген Израилдин кишисисиң деп эле кайра тынбайт да, оозу жабылбайт. Бирок түшүнбөй атышат да, бул жөн эле фактылар да. Мисалы үчүн ошо эгерде билбейм, кумириңер болсо да, мисалы үчүн силер аны жакшы тутсаңар, анын фанаты болсоңор, анан бир күн эле баягы мушташып кетип көзгө жесе, анан ошол көзгө жегенин мисалы үчүн милиция сводкасында жазса, анан пабраччы ошол сводканы окуп алып, мындай жылдызды көзгө мушташып көзгө жеди десе, анда силер ошо баягы сен туура эмес айттың, сен ошо милициялардын же болбосо кимдердин адамысың, ошол ырчынын конкуренттердин адамысың деген эгер туура болобу? Жөн эле жаңылык силерге айтса, болгону момундай болду десе, жок, туура эмес болот да. Ошон үчүн кичине мындай туура маалыматты угуп, эмоциясыз, тең салмактуу чындыкты укканга үйрөнгүлө да. Анткени чындыкты укпасаңар жомоктун ичинде жашай бересиңер. Мен баягы силерге жагынайын деп жомок айта берсем, силерге эле жаман болот да. Анткени баягы жомок уга берсеңер, туура эмес дүйнө жүзүндө түшүнүк болуп калат, анан кийин чоң ката кетиресиңер да. Мисалы үчүн кандайдыр бир иш аракетте ошо маалымат маанилүү болуп калса. Бирок биздин көбүнчө жашообузда бул түшүнүү үчүн эле мындай кыска мөөнөттө мындай жаңылык эле да, мындай эле билип жүргөнгө эле нерсе. Ким билет, балким мунун кереги тийип калар бир аздан кийин. Эрдем өтсөк да, мисалы үчүн азыр Иранда 1 миллион аскер бар, жер менен жүргөн аскерлер. Иран бирок баягы авиациясын жоготту. Иранда азыр 400төн ашык ошол атуучу установкалар бар болчу. Ал 400 установкалардын ошо жарымына чейин жоготту деп айтылып жатат да. Жаңы установкаларды жасашка 1, 2, 3, 4 жыл керек да. Эгерде ошол байкасак, Иранда бүгүнкү күнү ошол абдан көп баягы оппозиция жүрөт да, оппозиция күчтөрү жүрөт. Оппозиция күчтөрү ошол Иранга өзүлөрү каршы чыгып атат. Социалдык сурамжылоолорду өткөрдү ар кандай институттар, 70% калкы ушул тажады да, эмелерден, аяталлалардан тажады. Аяталлалар баягы мындай диний мамлекет болгондуктан аябай эле катал. Мисалы үчүн диктатура бул, мисалы үчүн бул жерден жөн эле сөз, сен барып алып бүгүнкү күнү Кыргызстанда ээн эркин сөз сүйлөйсүң. Эгерде сөзүң кайсы бир адамдын абийирин төктүрбөсө, же болбосо мындай өтө эле катал болуп кетпесе, сага эчтеке болбойт. Биз демократияда жашайбыз да. Жоопкерчиликти баягы мыйзам чегинде тартышың мүмкүн, бирок ал жоопкерчилик кандай болот? Штраф болушу мүмкүн, же болбосо бир аз баягы коомдук иштерге тартыласың, же кайсы бир эң жаман дегенде 2-3 жылга кесилесиң, чыгасың да. Ал эми Иранда болсо, кичине туура эмес сөз сүйлөп койсоң, баягы крандар бар го бизде, мындай крандар люлька менен көтөрөт го, баягы реклама плакатын мисалы үчүн илиш үчүн ошо киши отуруп алып люлька көтөрүлөт, ошол люлькасын алып салган, учуна болсо аркан илип койгон да. Ошол арканга муунутуп мойнунга байлап туруп, арканды ошол машина менен көтөрүп ушинтип асып салат да. Анан кичине эле сын айтсаң, мисалы үчүн аяталларга сын алсаң, асып салат. Кичине эле сунна мусулманмын десең, шия мусулманга баргым келбейт десең, асып салат да, мисалы үчүн. Кичине эле баягы демократия жагат десе, асып салат. Эгерде баягы кыздар чыгып атат, биз деген Реза Пехлеви кезинде хиджаб кийчү эмеспиз, азыр силер ошол келип алып, ошо ислам республикасы түзгөн баягы кароочулар кыймылы, бизге азыр ушундай кысып атасыңар, бизге жашоо көргөзбөй атасыңар деп айтса эле, ошону былчылдатып атайын баягы күчтөр бар, ошо тал ошол баягы ислам революциянын кароочуларынын кандайдыр бир түзүмдөрү да, алар чыгып алып ошо
өлтүрөт да ал кыздарды, булчылдатып зордуктайт, сабайт, анан эртеси күнү ал кыздар өлгөн болуп калат да, табылат да. Ошондон алардын ата энелери, туугандары келип туруп курал көтөрөт да, каршы чыгып туруп сокку берет ошол эмелерге, ксирге болсо алардын кайра кармап чыгып кайра жанакындай крандарга илип чыгат да, муунтуп асып салат. Ошондой нерселер болуп атат. Бул деген мындай кандай жомоктой коом эмес да, бул жаңы халифат эмес, бул деген баягы жыргаган коом эмес, бул деген өтө кооптуу система. Бул жерде нак диктатуранын оруктосунан дагы өтө фанатиктер бийликте. Ал фанатиктер тим эле ызырынып сүйлөшөт да. Мен мисалы үчүн ошол ирандар менен бир нече жолу иштегем да. Ошол ирандыктардын элчилигинде көп жолу конок болгом, сүйлөшкөнбүз чогуу, ошол ксирдин мүчөлөрү менен да сүйлөшкөнбүз, мындай кишилер менен да сүйлөшкөнбүз да. Анан алар аябай тим эле фанатик да. Ошол кезде баягы кичине эле баягы айтсаң, демократия жөнүндө сөз кылсаң эле, демократия бул начар, бул деген жаман, бул деген баягы батыштын ойлоп тапканы деп эле сразу кыйкыра кирчи да. Биз ошо батышты жоготобуз, Израиль ошо кичинекей шайтан, АКШ чоң шайтан, биз ошолорду кырабыз, өлтүрөбүз, мыкачылайбыз, жер жүзүнөн сүрүп салабыз эле. Ушундай эле сөзүбүз болуп калчу да. Ушундай ирандыктар менен сүйлөшүп отурсаң эле ошондой эле сөз болуп калат да. Анан ошондуктан жалпы эли болсо жөнөкөй жашоону каалайт да, кадимкидей эле баягы күйөөгө тиебиз, баягы катын алабыз, баягы эле машина алабыз, айфон алабыз, интернетте баягы пост кылабыз, саякаттайбыз, мындай бизнес кылабыз деген эле жакшы эле, мындай эле биздикиндей эле мындай ниеттери бар да. Бирок ошол ниеттери бөгөт коюлат да. Ошол мисалы үчүн биринчи жолу ислам революциясы болуп кеткенде 70-жылдары алар деген көп баягы Реза Пехлеви алып келген ишканаларды мындай улутташтыргандан кийин аларга каршы дүйнөлүк коомчулук чыккан. Жада калса ошол ишканалардын ээлери, алардын жарымы батыштан болчу. Анан алар деген аябай катуу ошого наразы болуп каршы ар кандай санкцияларды кое баштаган. Ошол санкциялардын аркасынан экономикасы аябай артка түшкөн да, ирандык бүт баягы басым, кысым болуп кеткен. Соода кыла албайт, эчтеке кыла албайт да, баягы сатам десе ага тыюу салынат. Мисалы үчүн эч ким иш алып барбайт Иран менен. Ушундай баягы өлкөлөр ушинтип баягы өзүнүн жазасын беришкен да, улутташтырбагыла. Биз мисалы үчүн Кыргызстанда бизде сонун нерсе болду да. Бизде мисалы үчүн пункттөр улутташтырылганда бир эле жыл Лондон биржасы алтынды албай атты. Анан кийин бир жылдан чамасында кайра ынанды да, кайра биздин алтындарды акырындап ала баштады да. Ага чейин бизде да санкция, кандай ички санкцияларга дуушар кылдырмак да. Анткени улутташтырып салдык да пункттөрдү. Бирок дүйнөлүк коомчулук билет, эл аралык ошол арбитрлер билет. Бизде ошо инвесторлор өзүлөрү туура эмес кылганда Кыргызстан кызыкчылыгына балта чапкан. Анан ошону билгендиктен ошо биздин баягы ошо улутташтыруу иштердин аркасы анчалык катуу болгон жок да. Ал эми Израиль, Иран, ошо АКШ ортосундагы моундай мамилелер бир кызыктай болуп калган да. Мисалы үчүн бир кездерде ошол аяталлалар Ирак менен согуша баштаганда, АКШ өч алабыз деп, биздин нефть ишканаларды улутташтырган үчүн деп, Ирак менен расмий түрдө ошондо дос болушуп, Иракты ошо Иранга кагыштырып ийген да. Ошондо аябай узак согуш болуп, бир нече адам, миңдеген адамдар өлгөн ошол согуштан. Ал согуштан химиялык заттар колдонулган, ниприт, зарин сыяктуу. Анан ошол баягы согуштар аябай мындай чоң маселе кылган Иранга. Ирандыктар аябай ушуга нааразы болгон. Бирок ошо менен бирге ошол убакта кыйын кызыктуусу Израиль эң чоң досу болчу да. Ошол дал ислам революциясынын кароочуларынын арасында, мисалы үчүн Израилден бүт курал алынчы, Ирак менен согушуп атканда Израилден тамак аш алынчы, ар кандай камсыздоолор. Жана ошо
Иран менен Израиль бир болгондо, бир тарапта, бир жакта, бир кызыкчылыктар менен ошо бир оокат кылышкан. Ошондой күндөр болгон, жаман дос болгон да. Ошол нерсе тарыхты изилдеп көрсөңүздөр табасыздар. Анан бирок баягы алардын идеологиясы ошо баягы тышкы душман табыш керек болчу. Бул таза расчет да, бул мындай өч деле жок, анык деле өч жок. Бул жөн эле баягы эли шах кезинде бир кыйналган, анткени шах кезинде шах өнүгүү алып келген, Реза Пехлеви европалык ишканаларды алып келип аябай өнүктүргөн. Иран кадимкидей европалык мамлекет болуп калган, аябай бай, кооз. Бирок заманбап ишканалар ачылган, индустриализация. Бирок ошо менен бирге шах сабак деген атайын ушундай полиция күчтөрү болгон шахта. Ал элди бир раз кыйнап койгон да, жаман кыйнап салышкан. Ошондой нерсе болгон. Анан ошого да наразы болуп албетте ошол кездеги адилетсиздикти ошо ислам революциясы болуп кеткенде аяталлалар шахтын бетине айыптаган да, бийликтен түшүргөндөн кийин. Аны айыптап туруп, ошо шах маселе ошо шахта деп аябай катуу ага күнөө кетирген. Бирок баягы эң кызыктуусу Израиль менен дос болуп атып, анан Ирак менен согуш бүткөндөн кийин Израилдин экинчи муктаждыгы жок болуп, кайра Иран Израилди душман жарыялаган. Бирок ал душман жарыялаган себеби өзү мындай таза расчет да, мындай баягы эл деген алаксысын, сырткы душман болсун деп ошол Израилге мындай душман жарыялап койгон. Алар ойлошкон да, биз Израилди жеңил алабыз депчи. Израилди ушунчалык АКШ колдоорун эч ким билген эмес, араб дүйнөсүндө, ислам дүйнөсүндө. АКШ колдогон үчүн эле жашап атат да Израиль. Ошондо расчет мындай болгон. Биз муну душман жарыялайбыз, 10-15 жылдын ичинде курал топтойбуз, муну сүрүп салабыз, андан ары АКШны душман жарыялайбыз, анан ушундук бийлигибиз бекемдейт. Ошондой эле расчет болчу да. Анан ал расчет бузулуп калды да. Бузулуп калгандан кийин АКШ өтө катуу колдой бергенден кийин Израиль катуу душман болуп калды. Израиль өзү таң калып калды. Биз аябай чоң өнөктөш дос болуп атсак мамлекет деңгээлинде, азыр бир маалда эле булар бизди кайра душман тутуп калды. Эмне кылсак экен деп, ошондон баштап Иран менен Израилдин тирешкендери башталат да, 80-жылдардан баштап. Ошол 70-жылдардын аягы, 80-жылдар. Ошондой кызыктуу нерсе да. Анан ошо нерсе мен таң калтырат да, баягы эмнеге ошону көп эл билбейт экен да, тарыхты билбейт экен. Анан азыр ошо Иран эли өзү, мисалы үчүн, аякта белуджилер бар, пуштундар бар, азербайджандар бар да, түрктөр бар. Парстардын саны керек болсо азыраак болуп калат да. Ошол эле түрк тилдүү элдердин азербайджандар бул 30%-на чейин жетип калат да Ирандын. Ошол кишилер тажады да, биз демократияны курабыз, же болбосо демократия болбосо дагы өзүбүздүн баягы светтик мамлекет курабыз, биз деген ушул аяталлардан тажадык деп атат да, тажадык, биз буларды түшүрөбүз деп атат. Ошол Израилдин атакасы эмнеге ушундай ийгиликтүү болду биринчи, анткени ошол атайын топтор аларды колдогон болчу да. Ошо биз деген реформа кылабыз, бул бийликти кетиребиз, жаңы бийлик түзөбүз деген ушундай иш аракеттер болгон. Бирок азыр стратегиялык жактан Израиль утулушу мүмкүн, анткени бүгүнкү күнү ошо Тегеранды азыр тегиздеп атат жөн эле. Азыр дал ушу мен айтып атканча кечээки күнү ошо тегиздеп салышты да такыр Тегеранды. Ушул нерселер ушундай болуп атат. Израиль албетте бир маалда бүт куралдарын коротуп алып, азыр АКШга кайра жалынып атат, жалбырап атат. Дагы курал бергиле, дагы курал бергиле. Күчүбүз жетпей калды. Бирок баягы ракеталар учуп атат. Бүт установкалар жок боло элек, жок кылына элек. Ядердик программасы жартылай эле жок кылынды деп Израиль азыр чычалап жаман ошо Беньямин Нетаньяху Трамптан курал сурап, анан Трампты ошо идиоттөрдүн лоббиси АКШдан кысып, Трамп макул болуп, кичине ойлонуп, эмне кылсам экен деп, анан кайра азыр жардам бермечи болду да, ошол нерсе болуп атат. Эч качан бир да мамлекет ушундай чоң мамлекет, Ирандай мамлекетти жеңе албайт. Муну так түшүнүш керек. Жеңбейт да, мисалы үчүн Израиль. Израиль бир гана авиациясын өлтүрөт, стратегиялык куралдарын өлтүрөт, бирок тактика, жалпы стратегия боюнча жеңилет да, анткени Израиль өзү 2 миллиондук канча калк.
анча көп киши эмес, ошо 2 миллион 3 миллион жөөттөр, калгандары арабтар дейт да ошо Израиль. Бул мамлекет азыр баягы такыралы жетпейт Иранга. Эгерде Иран чын эле эли өчөшсө, Израиль жок болуп кетет да. Бул деген эч кандай маселе жок. Азыр АКШнын колдоосу кичине эле токтоп калса, Израиль, мисалы үчүн Украинага кечээден баштап АКШ жардамын расмий түрдө токтотту. Азыр эми Зеленский паникада да, мындай кайдан курал алсам экен деп эсоп жүрөт. Анткени бүт куралдын баары азыр ошол Украинага кетип турчу. Тал ошол Израиль тарапка кайрылып атат да, ошондой нерсе болуп атат. Израильдер 400 патриоттун ракеталарын бердиле, бирок алар баары баягы эски болчу да, Израильге кереги жок. Алар жаңыларын АКШтан алган болчу, ошон үчүн Украинага беришкен жеңил жүрөк менен. Ошондой нерсе болуп жатат. Бирок эң кызыктуусу бул жерден ошо Израиль эмес да, Израиль бул курал. Эң кызыктуусу бул деген Ирандын өзүнүн эли оппозициясы, ошол аяталлалардан тажаган оппозициясы ушундан чоң шанс көрдү да. Чоң шанс көрүп, булар эми ошо баягы курган атат, жаңы коом, жаңы мамлекет курабыз дейт да. Ошол Сирияда аз шара кылгандай эле булар ошондой ишти кылган атышат. Эгерде мындай мен бир роликтер жасадым эле, Саядная баягы зынданы жөнүндө да, адамды сапкана деген видео бар каналымда. Ошо Башар Асад аябай чоң диктатор болгон, анын атасы да Хафиз Асад. Алавиттер кичинекей алакандай 8 миллион алавиттер килеген баягы 20 миллион 18 миллион ошо сунниттерди Сирияда кыйнашкан да, аябай жаман кыйнашкан. Анан азыр ошо аз шара бийликке келип, оппозиция жеңип Сирияда азыр ошо баягы мурунку Асадтын кишилерин жаман бир четинен тазалашты. Геноцид болду деп атышат. Бирок Евробиримдик аны туура геноцид сыяктуу кабыл алды. Бул деген мыйзам ченемдүү иш, баары эле жакшы болуп атат. Биз деген ага көз жумуп коебуз деди. Бирок бул чоң өч алуу болду да, баягы ошо Асадтын кезиндеги куураган суннит оппозициясы өчүн алды да, ушундай болду. Азыр дал ошондой нерсе Иранда да болгон атат. Иранда бир нече киши ушинтип кыйналган болчу, жапа чеккен болчу. Ошо Ирандын ошо аяталлардын бийлигинен тажаган болчу. Аяталланын билдиги бир нече адамды ушинтип өлтүргөн, мыкачылаган, аскан. Анан ошо баягы алардын туугандары, баягы хиджаб кийбейм деп чыккан кыздар өлтүрүлгөн болчу. Ошо кыздардын дагы ата энелери, агалары, инилери, алар ошо баягы аяталлаларга өчүшүп алды да, чоң. Анан алардын акылдуулары дагы ошо атайын ошо Израилдин АКШнын чалгындары менен жолугуп, алар менен сүйлөшүп, ошо баягы ядердик курал жасалып жатканда бир күнү ошо биз деген Израиль кол салат албетте. Анткени Израильди жок кылыш үчүн бир эле ядердик бомба керек, 20-25 килотондук. Эгерде 60 килотондук бомба түшсө, Газа менен Израиль баары жок болуп кетет. Эгерде баягы 20 килотондук бомба түшсө, ошо мисалы үчүн Тель-Авив, Хайфа бүт баары жок болуп кетет, болуп кетет. Бир маалда эле ошол еврейлердин мамлекети жок болуп кетет да. Ошо бир эле бомба жетиштүү. Ошондон коркучу чалат Израиль, баягы Жириновский айткандай эле. Анткени ошол кезде эле ал сөздөр болуп жаткан, ал пландар ошол Черномырдин кезинде, ал чоң баягы чыгышты изилдеген, ушундай окумуштуу өзү баягы саясаттануучу болчу. Менин коллегам да, мындай айтканда, мен анын коллегасымын баягы. Көп нерселерди ошо Черномырдинден окуп үйрөнгөм жакынкы чыгыштан. Алар ошол пландарды ошондой эле айтышкан да, бул мамлекеттин мындай планы бар, тиги мамлекеттин тиндей планы бар деп. Ошол кезде эле сүйлөшчү, ошо ар кандай долбоорлорду талкуулаган. Ошондо эле баягы азыркы болуп жаткан нерселер серептелген болчу да, серептелип туруп, жогорку деңгээлде ошо тарыхчылар, саясаттануучулар, серепчилер аркылуу ушундай кандайдыр бир 4-5 сценарий ошо болчудай болуп, ушундай бекитилген болчу да, баягы. Ошол сценарийлерге даярдангыла, ошондой болушу мүмкүн деп алдын ала эле айтып койшкон да, ошондой серептеп койшкон, аналитика кылып.
ошондо эле айтылган ошо ядердик куралды каалап атышат ушу аятоллалар. Ядердик куралдын Мухаммед Шах Реза Пехлеви, ошо аятолларга чейинки Ирандын шахы, ошол эле кезде мурун эле өзүнүн бийлиги болуп атканда 70-жылдары Франциянын жардамы менен ядердик баягы станцияларды куруп, технологияларды изилдеп, ядердик куралды жасаганга даярдана баштаган. Ал деген анын ошондой ниети бар болчу да. Саддам Хусейн да ядердик куралды жасаган, Шах Реза Пехлеви да жасаган, ошо Каддафи да жасаган. Бир нече мамлекет ушул нерсени жасаганга аракет кылган. Анын баары тең ойлогон, эң биринчи биздин максатыбыз ошондо баягы ошо регионалдык лидер болуу, ядердик держава болуу деп. Араб өлкөлөрү болсо биз деген ошол куралды колдонуп ошо Израилди жок кылабыз, анан Европаны титиретебиз, анан тегме тең Америка Штаттары менен сүйлөшүп баштайбыз деген ниети бар болчу да, коргонобуз деп. Дал ошолордун мисалы үчүн Израиль алгач бүт ошо өлкөлөрдө ядердик системаларды бомбалаган. Ошолорду көрүп эле Жириновский, ошол Чернобыль ошол эле кезде жаш балдар болчу өзүлөрү. Жириновский жаш болчу, Чернобыльдин улураак болчу. Алар ошол сценарийди көргөн. Эми ошо революция болуп кетип, Пехлевинин ядердик реакторлору аятоллалардын колуна түшкөндөн кийин аятоллалар ошол атомдук куралды жасаары так дал ошол нерсе болуп кетет деп эсептешкен да. Эгерде ошол куралды жасаган болсо, анда чын эле Израилдин башка жолу жок, Израиль кол салат дешкен да. Бирок Израиль кол салса, баары бир ресурс, ушундай чоң өлкөгө кол салсаң ресурстарың жетпейт деп эсептенчү да. Авиация менен бомбалап койсо, сен кайсы бир 200-300 адам өлтүрөсүң, 4-5 объектти жок кыласың. Бирок системаны талкалай албайсың да. Албетте Иранда дагы бир өзүнүн баягы кичине ошо биргелештирилген газ системасы жана ошо мунай системасы болгон. Ушул нерсеси кичине алсыздык берет. Аны биргелештирбей борбор суздаштыруу кылса, ошондо күчтүү болмок да. Бир системаны жок кылса, экинчи система иштей бермек. Бирок ал нерсени барбай коюшту, ошол борбордоштуруп салышты. Албетте ошол борборго соккондо бүт система токтоп калат да. Азыр ушундай болуп атат. Тегерандын көп райондорунда, кээ бир Ирандар шаарында электроэнергия жок. Бирок жалпы калкы чоң да, калкы чоң дагы баягы ички коомчулук системалары бар да. Аны качкындар азыр Туркияга баратышат, ошо араб өлкөлөрүнө аракет кылышат качканга. Бизге да келет окшойт жакында качкындар, бай качкындар да. Калгандары болсо эң негизгиси бизге ошол ислам революциянын кароолчуларынын өкүлдөрү, аябай бай адамдар, нефть бүт алардын коюлгунда болгон, алар бизге келе баштайт да, качкын болуп. Көп өлкөлөргө барат, анан биздин өлкөгө да келет окшойт. Балким келип атат азыр эле да. Келип бияка отурупташат, үй бүлөлөрүн алып келишет. Анткени ичкииндеги оппозиция баш көтөрүп жатат дейт. Алар деген ошо Израилге бул атаканы жасаганга жардам беришти. Уктап жаткан ячейка катары иштешти. Ошол оппозициянын эми пландарында демократиялык болобу же болбосо жарым авторитардык болобу бийликти түзүп, президенттик институтту түзүп, кээ бирлер дагы айтып атышат да, балким Пезешкияндын планы болгондур деп. Анткени Пезешкиян балким ушунун баарын колдоду деп атышат да, ошо президенти. Аятоллаларды бийликтен чүрүп, светтик мамлекет куруп, демократиялык мамлекет куруп, ушундай анан бүт баягы өлкөлөр менен иштеп баштоо. Ирандын стратегиялык 3 чоң нерсеси бар. Бул жерде бир эң чоң нефттин кендери, эң кичекти түгөн элек, эң кичекти жакшы иштетиле элек кийлейген нефттин кендери бар. Бир, эки, бул жерде логистикалык жолдордун баары айкалышат. Бүт дүйнө жүзүнүн 40%, 30% нефть жана мунай сатуу базарынын баары, жолдорунун баары дал ошол жерде. Бүт араб мамлекеттер, эң бай ошо Сауд Аравиясы, башка мамлекеттер дал ошол Ормуз булуңу аркылуу бүт ошо мунайды жеткирет да Европага, Кытайга, башка жерлерге. Ошондуктан бул жерде дагы бир нерсе, эң чоң газ кеңин да. Ошон үчүн Иран азыр ким гана бийликке келбесин артта калбайт. Эгерде мисалы үчүн демократиялык күчтөр бийликке келсе, дал ошол замат соода кыла башташат, реформалар болот, аларга акча беришет. Батыш өлкөлөр, Европа азыр суу сап жатат. Орусия менен Украинанын согушунун эсебинен Европа базары Орусиянын газынан, арзан газынан жана мунайынан айрылды.
ошондуктан алар ачка аябай жаман абалда. Европа кымбатчылык экономикага сокку болуп атат катуу Европага. Ошон үчүн Европа жапа чегип атат да. Алар деген ошол араб нефтин алгысы бар. Дал ошондой эле Кытайда нефти керектөөнү азайтып жатышат, бирок газды керектөөнү көбөйтүп жатышат. Электромобилдер Кытайда өнүгүп атат, жашыл экономика өнүгүп атат, бирок баары бир көмүргө жана ошол газга муктаждык өсүп эле баратат да Кытайда. Ошон үчүн алар ошол Перс булуңунан, Фарс булуңунан, ошо Ормуз булуңунан бул газды алганга өтө кызыктар. Ошого аларга тынчтык керек да бул жерден. Бирок кытайлар ойлошкон, биз аяталалар менен иштегенибиз жакшы деп. Бирок ошо Кытай менен Американын тирешүүсүндө бул дагы бир кичинекей ортомчу мамлекет болуп калат. Булар согушуп атышат. Кызыкчылыктардын цивилизациялык тирешүү болуп атат Кытай менен ошо АКШнын ортосунда. Орусия дагы албетте Кытай глобалдык түштүк деп аталган өлкөлөр бул. Орусия, Кытай, мисалы үчүн араб өлкөлөрү, түштүк Америка өлкөлөрү баары АКШга кандайдыр бир мындай тең салмактуу болуш үчүн өзүнүн каршылыгын көрсөтөт да. Бул деген глобалдык түштүк мамлекеттери, БРИКС жана башка ошол нерселер да. Анан бирок булар деле эгерде мисалы үчүн аяталалар Кытай менен соода кылганда кылышкан, бирок дагы эле аяталалар Кытай менен мындай жакшы деңгээлде карым-катнаш түзүп алган эмес да. Анткени дүйнөлүк санкциянын аркасынан бул жерден Кытай үстөмдүк кылып турган акча тарабынан, бирок өзүнүн дагы мүнөзүн, өзүнүн кыялын көрсөтүшкөн да аяталалар Кытайга. Ошон үчүн кытайлар эгерде ошо нейтралдуу, демократиялуу же болбосо жарым авторитардуу режим түзүлсө азыр Иранда, аларга жакшы, Кытайга жакшы, Кытайдын кызыкчылыгына жооп берет. Ошол жердеги газдын 60-70%-ын кытайлар сатып алат да. Азыр мисалы үчүн санкциялар болгондуктан кытайлар баягы бир четинен Америкага тирешсе, бир четинен алардын баягы айткандарын уккандыктан алар толугу санкцияларды колдоп кээ бир учурда, толук менен Орусия менен мисалы үчүн ачыктай ачык жана Ирандан жетиштүү түрдө ошо газдарды жеткирген эмес болчу да. Ошон үчүн азыр эгерде ачылса бул өлкө, светтик жана ушундай кандайдыр бир демократиялык ачылып туруп инфраструктуралык долбоорлорго жол ачса, Кытайдын кызыкчылыгына эң биринчи ошо Кытай басып алат да, толугу менен Ирандын экономикалык жактарын басып алат. Албетте Европада жыргайт. Эгерде Иранда, анткени Иран бүгүнкү күнү ошо Израиль менен тирешүүдө прокси күчтөрдү түзүп, аябай чоң чыгалууну түзгөн да ошо жакынкы чыгышта. Бул жерден дагы бир нерсени унутпаш керек. Бул жерде араб дүйнөсү Парс дүйнөсүнө каршы иштеп атат, анткени 3 күч мындай үстөмдүк кылгысы бар да. Бул деген чоң араб күчү, арак биримдиги, араб лигасы, биз деген ушул жерден лидер болобуз деп, ага атандаш Иран болуп атат, жок биз шииттер бул жерде лидер болобуз деп. Дагы үчүнчү күч Осман империясы, Түркия, жок биз күч болобуз деп. Ушул 3 күч тирешип атат. Лидерликке ким ушул жергесинде эң баарын башкарат деген ошондой суроо менен. Ошол тирешүүнүн негизинде болуп атат да. Азыр ким кандай эмне дебесе дагы, кандай баягы лозунгтарды, популисттик сөздөрдү айтпаса дагы, баары Түркияга да жакшы, Иран лидерликти жоготсо, араб дүйнөсүнө да жакшы. Кытайга жарым-жартылай жаман, анткени стратегиялык өнөктөш жолдон түшүп кетет. Бирок соода алакасы жайылат, ачылат. Ошон үчүн Кытайга жарым-жартылай да жакшы да. Ошон үчүн баардыктын кызыкчылыктары биргелешип кетти да бул жерден. Ошон үчүн Иранды жок кылуу, жексен кылуу эч кимдин кызыкчылыгында эмес. Азыр бир гана режимге каршы болуп атышат, бирок баары ошо согуш бүтөрү менен Иранга алышат да. Кытайдан акча жайыт, Европадан акча жайыт Иранга. Иран гүлдөйт да, ошол жерде дүркүрөп өсөт да, тим эле аябай байыйт. Биздин Кыргызстандын соодабыз мешхет аркылуу болуп калат. Ошол Европа тарапка дагы бир жолубуз да, интермодалдык маршрут, логистикалык маршруттарыбыз бири мешхет аркылуу биз соода кылабыз. Бизде Иран эң күчтүү өнөктөш болот да. Ошол нерсе аябай жайлат. Эгерде мисалы үчүн аяталлалар өзүнө мындай жасалма душман кылып албаса батыш дүйнөсүн,
жана башка кандайдыр санкциядан корккон үчүнчү өлкөлөрдү. Ошондо азыр деле биз деген Иран менен соодадан аябай утмакпыз. Азыр деле утуп атабыз. Азыр бизде бир нече ошо Иранга жиберген товарларыбыз бар, Ирандан келген товарларыбыз бар. Мен бир кездерде ошо газ баллондук системаны металл менен иштеген Ирандан алгам. Ирандан алып туруп таң калгам да, мен сурагам, могу системаны ким жасап берди? Инженер ким? Патент ким деп сурасам, ошо мага саткан ирандыктардан. Ал көрсөтүп атат да жабдыкты. Бул деген таза дейт, Ирандан иштелип чыккан жабдык дейт. Мен айтып атам да, могу патенттик кирде издөө кылса, италиялыктай болуп чыкпайбы же кытайлыктар? Жок дейт. Бул ирандыктар өзү, биз өзүбүз ушуну ойлоп тапканбыз деген да, метандык система. Анткени биз газ менен аракет кылабыз, бензин биз үчүн кымбат. Биз метан менен жүрөбүз деп көрсөткөндө мен таң калгам да, түй ата булар реалдуу, аябай акылдуу, аябай таланттуу, жөндөмдүү адамдар турбайбы деп. Ошон үчүн эгерде аяталалар туруп эле баягы өзүнүн платформасын башкача кылса, радикалдуу эмес, кичине мындай кандайдыр бир ачык айкын, мындай тынчтыкка жакын, соодага, алакага жакын болсо, эч ким аларды мындай эчтеке дебейт эле да, эч кандай бизге айырма жок, келгиле иштешели дейт эле да. Ошон үчүн азыр ушундай согуш болуп атат. Эми ким жеңет? Аяталалар ордунда калабы, калбайбы? Оппозиция бийликке келеби, келбейби? Бирок мен ойлойм, бул согуштан кийин Иран өтө гүлдөп кетет. Анан өч алабы Израилден, албайбы, билбейм. Бирок негизи Европа менен иштери ачык айкын, анык. Ошондо мен ойлойм, бул аябай бай мамлекет болот. Биз алар менен аябай тыкыз иштейбиз да. Жарып жолундай ишкердикте сенин куралың ал. Бизнес банкер барына баштардан муну карап ал. Жол картасын жар жолундай ишкердикте сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.